Ölem desen Özgöndün больницасына bарды. Азыр кудда ошо мезгил келип калды да азыр. Кудда ошондой болуп калды эми. Ооруп аткандар ошол бүтсүн анан мен туруп анан ооруйм дегенге болбойт экен да. Өзгөндүн борборлаштырылган больницасынын Мырзакеге көчүп кеткени. Бу түнү барат экенсиң, күнү барат экенсиң. Мына жактан элесте биз Мырзакенин тушунда турабыз анан айланып баргычакты оорубаган адам, ооруган адам кайтара өзүн жоготуп коет го. Ушу Өзгөндө 3 этаж немеси турат поликлиникасы. Ошо жерге бир кардиолог, бир терапевт, дагы бир 2 немени коюп койбойбу? Түшүндүк апа. Ал эми тура түшүнүңүздөр, бизде мынакей август айына деп пландап атабыз. Кыргызстандагы эң чоң аймактык оорукана болот. Анын оборудованиясы эле медициналык жабдыктары 1 миллиардка жакын. Бир аз сабыр кылып туруңуздар. Ал эски имараттын бардыгы талкаланган, демонтаж болгон. Азыр курулушу катуу жүрүп атат. Ошо кайра где-то сентябрь, максимум ноябрь айында Кыргызстанда эң чоң медициналык объект ишке берилет. Анан ошол жерден сиздер барып кызмат аласыздар. Убактылуу бул. Ооруп аткандар ошол бүтсүн анан мен туруп анан ооруйм дегенге болбойт экен да. Үйүңүзгө чейин барып карашат. Каяктасыз, Бермет Алабековна? Жок, мен үйүмө келбей эле койсун. ФАПтын кызматкерлерин айтыңыздар. Азыр больница жанакында болгондо байланыштуу. Менден башкасы канчасы болот? Жакшы кабар алып турсун. Азыр убактылуу ошондой дискомфорт болуп атат. Түшүндүңүз да бул боюнча. Айланай, лили айтчы эле. Өлем десең Өзгөндүн больницасына барды. Азыр кудда ошо мезгил келип калды да азыр. Кудда ошондой болуп калды эми. Өткөндө эле мен көзүм менен көргөндө айтып атам. Базарда бир бала жыгылып калды. Скорый чакырсак, скорый 1 саатта ham келбейт го. Келип алып үйдө жаткан, боп-боз болуп жаткан баланы тургузуп алып жетелеп алып кетип атат. Мен насылка жокпу деп дагы жаман көрүндүм. Мен көзүм менен көргөндө айтып атам да. Эми 1 саатка чейин ошо жерде турдуңуз. Бардыгы биз үчүн, эл үчүн көйгөй болуп эсептелет. Түшүндүк апайым. Андай кемчилик болбойт экинчи.